жетишип мына ушундай грамоталарды алган, сыйлыктарды мен ошол кызым менен сыйлыктанам. Чачымды тарасам да тарабасам, көзгүнү карасам да карабасам, бир гана апам мени чанып кетпейт, бир гана апам сөзүн танып кетпейт. Апаке, ушул сиздин сүйүнүчүңүз албетте бардык эле ата энеде ушундай сүйүнүч болсо керек. Баласынын кичинекей ийгилигине ар бир ата эне кубана койбос. Мен дагы апакемдин кубанычын ушул жеринде бөлүшкүм келди. Мезгилди жылга теңеп, күнгө теңеп, убакыт учкан куштай өтө берет. Жашоодо канча өмүр көрсөң дагы эң биринчи саламдашып алуу керек. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү кеченин коноктору, ага эжекелер, студенттер, баарыңыздар. Айылында жарык дүнүгө келгенмин. 6 жашымда номер 8 жолдо орто мектебинин 1-класска босого аттаганмын. Ошентип эмнегедир 4-класска келгенде ушунчалык музыкага болгон кызыгуум артып, ушунчалык бир шык пайда болуптур да менде. Андан кийин эле мен Өзгөн шаардык балдар музыкалык мектебине тапшырдым. Сыдык Маматов атындагы балдар музыкалык мектебине тапшырдым. Ал жерде ийгиликтүү аяктап 5 жыл окудум. 9-классты бүткөндө мектепти дагы музыкальный школаны дагы бүтүп, ошентип мен 2 окууну тең бирдей бүтүп, эми кайсыл окууга тапшырсам экен деген ой келди. Ошентип ата энемдин каалоосу менен, өзүмдүн эңсөөм менен Кантөрө Шарипович Токтомаматов атындагы эл аралык университетине гуманитардык экономикалык колледжине башталгыч класстарды окутуу адистигине тапшырдым. Ал жерде тапшыргандан кийин мен көптөгөн ийгиликтерге жетиштим, көптөгөн конкурстарга катышып, ошентип мен мындай